Жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Судьяларды тандоо боюнча кеңеш тарабынан президент Садыр Жапаровдун дарегине Конституцияда каралган судьялык ыйгарым укуктардын мөөнөттөрү аяктаганына байланыштуу Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарынын кээ бир райондук сотторунун судьялык кызмат орундарына дайындоо үчүн жалпы 31 талапкер боюнча сунуштар келип түшкөн. Тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан талапкерлерге карата берилген кошумча материалдарды эске алуу менен Садыр Жапаров судьялык кызматка 30 талапкер боюнча кеңештин сунуштары менен макул болду. Ал эми бир талапкер боюнча ар кайсы мамлекеттик органдардан суралган кошумча маалыматтарды жана пикирлерди карап чыгып, судьялык кызматка бул талапкер боюнча материалдарды кеңешке кайтарды. Президент 30 талапкер боюнча жергиликтүү соттордун судьялык кызматтарына дайындоо жөнүндө жарлыктарды чыгарды. Жарлыктар чыгарылган күндөн баштап күчүнө кирет. Жаңы дайындалган судьялар төмөнкүлөр: Чүй облусу Чүй райондук соту Гүлай Курманова, Жалал Абад облусу Аксай райондук соту Кайрат Батыралиев, Манасбек Дарманкулов, Ташкан Насирова, Базар Коргон райондук соту Шарипчан Миталипов, Марклен Нармырзаев, Сулайман Эргешев, Нокен райондук соту Данияр Өскөнов, Мунарбек Турдумбетов, Сузак райондук соту Нуржамал Маматалиева, Иматилла Жолдошев, Сапаргүл Жолчу кызы, Айжан Смадиярова, Уулкан Осмоналиева, Тогуз Тороо райондук соту Ниматилла Керимбеков, Аманбек Төлөнбаев, Чаткал райондук соту Сотибек Осмонов, Токтогул райондук соту Гүлмира Бапанова, Каракөл шаардык соту Нурлан Миркамилов, Майлуу суу шаардык соту Данияр Асылбашев, Ташкөмүр шаардык соту Алтынбек Садыков, Жалал Абад шаардык соту Аида Апысова, Алтынбек Калмамат уулу, Ош облусу Кара суу райондук соту Венера Туманова, Чоң Алай райондук соту Элиза Эргешева, Ош шаардык соту Кылычбек Истамкулов, Темирбек Маматов, Абдималик Акматов, Таалайбек Матенов.